11 декабрда Бурлай Турдалы кызынын өлүмү боюнча соттук иште тараптардын жарыш сөзү аяктады. Айыпкер Марс Бөдөшев сотто акыркы сөзүн айтып жатып, күнөөсүн мойнуна алган жок. Ал эми досу Акмат Сейитов соттон калыс чечим чыгарууну өтүндү. Hakikatçılık taraf veririz. Сейитов. Söz veriyoruz, Мен сөзүм ошол акыркы карап бериңиздер. Бирөөлүк немен карап бериңиздер. Бул иштерге деле оңой эмес, жоготуу болуп атат. Ошол жагын карап, акыркатты карап бериңиздер. Соттанда өкүм чыгаруу үчүн жашыруу болбой келет. Ишти Бишкек шаардык Свердлов райондук соту сентябрдан бери карап жаткан. 10 декабрдагы жараянда прокурор айыпкер Марс Бөдөшевке кылмыш жаза кодексинин 155-беренеси, ала качуу жана 97-беренеси киши өлтүрүү. Ал эми Акмат Сейитовго кылмыш жаза кодексинин 30-беренеси, кылмыш кылууга көмөк көрсөткөн боюнча айып койгон. Мамлекеттик айыптоочу тарап соттон Бөдөшевдү 23 жылга күчөтүлгөн режимдеги түрмөгө кесүүнү, Сейитовду 7 жылга эркинен ажыратууну суранган. Соттун өкүмүн күтүп жаткан маалда Марс Бөдөшевдүн энеси Гүлипа Бөдөшева баласынын күнөөсү жоктугун айтып, акыйкат чечимди талап кылды. Акыйкатты күтүп атырмын, чындыкты күтүп атам мен. Баламды ачык сүйлө десем, сүйлөй албай. Коркутуу бар бу жерде. Бөдөшев ушу уулуңуз эч нерсе деп айтпай жатпайбы? Мисалы, күнөөсүн мойнуна алганындагы же болбосо кылбай койгонундагы деп. Кылбаганы билинип турбайбы? Көрүнүп эле турсуңар. Кылбаганы билинип тур. Ачык айтып атыр. Милициялар деле айтып атыр, көрдүңөр немелердин баарын. Эч ким доказать этип мойнуна коюп берип аткан жок. Даже бычакта да колунун изи жок болуп атыр. Айыпталуучу Акмат Сейитовдун эжеси Гүлүза Сейитова да энеси күнөөлүү экенине ишенбейт. Акмат машина айдаганды билбейт. Айдай албайт Машина айдай Машинасы да жок. Машинасы да жок, айдоочулук көлүгү да жок. Бул жанында болуп калганы болуп атат. Биз ошондой неметебиз, биз акыйкаттыкты сурайбыз. Акматтын эч кандай берде ала качууга тиешеси жок. Анткени бул кечинде жумуштан саат 7-де чыгат. Канттан каяктан жетишип ал тетакка чейин барып аңдып отурганга эч кандай мүмкүнчүлүгү жок болчу. 7 айдан бери мына 7 ай болоюн деп калды. 7 айдан бери ушул жерде Акмат. Келинчеги төрөп роддомдо болду, баласын алып колуна алган жок али. Акмат 30га толду. 27 ноябрь туулган күнү болчу. 30 жашын СИЗОдон өткөрдү. Эмне үчүн? Марстын жанында таласка кетип аткан үчүн. Анын келинчеги менен баласы таласта болчу. Ошолорго барыш үчүн бул ушул ишке аралашып отурат, жөн жерден аралашып отурат. Акматтын эч кандай немеси жок. Жарыш сөз маалында жабырлануучу тарап Марс Бөдөшев кыздын мыкаачылык менен өлтүргөнүн, күнөөсүн мойнуна албаганын эске алып, өмүр бою эркинен ажыратууну өтүнгөн. Соттун чечимин күтүп жаткан Турдалы Кожоналиев буларды билдирди. Ушул мен Сейитовго мисалы үчүн боормор откон эми чын башында. Эми бул мен деле балам досу жүр ушундай десе барат болчу дейм, таштабайт эле чынын айтканда. Бул баланы мен боорморсам жок, бул ошол эле показанияда турат да. Эгерде өкүм мен ойлогондой берген болсо, мен эч жака жазбайм, эч жака. Эгерде өкүм туура эмес чыккан болсо, мен дальше барам бул иш үчүн. Акыры немесине жетем, акыйкатына. Эми тынчтырып турган да. Ишти караган Свердлов райондук сотунун судьясы Санжар Чотонов айыпталуучулардын күнөөсү толугу менен аныкталганын айтып, Бөдөшевдү 20 жылга, ал эми Сейитовду 7 жылга күчөтүлгөн тартиптеги абакка кести. Бөдөшев Марсбек Үсенович Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 155-беренесинин 2-бөлүмү, 155-беренесинин 2-бөлүмү, 97-беренесинин 2-бөлүмү 6-11-13 пункттары менен күнөөлүү деп табылсын. Кылмыш жаза кодексинин 155-беренесинин 2-бөлүмү менен 7 жылга эркинен ажыратылсын. Экинчи эпизод боюнча кылмыш жаза кодексинин 155-беренесинин 2-бөлүмү менен 7 жылга эркинен ажыратылсын. Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 97-беренесинин 2-бөлүмү 6-11-13 пункттары боюнча адам өлтүрүү фактысы боюнча мүлкүн конфискациялоо менен 18 жылга эркинен ажыратылсын. Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 59-беренесинин негизинде белгиленген жазаларды бири-бирине кошуу жолу менен биротоло мүлкүн конфискациялоо менен 20 жылга эркинен ажыратылсын. Жазасын күчөтүлгөн тартиптеги түзөтүү абагында өтөсүн. Жазанын өтөө мөөнөтү 28 май 2018 жылдан баштап эсептелсин. Өкүм күчүнө киргенге чейинки мөөнөтү 1 күн 2 күнгө барабар эсептелсин. Бөгөт коюу чарасы өзгөртүлбөсүн, камакта калтырылсын. Сейитов Ахмат Умарович Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 155-беренесинин 2-бөлүмү менен күнөөлүү деп табылып, 7 жылга эркинен ажыратылсын. 7 жылга
жазасын күчөтүлгөн тартиптеги түзөт абагында өтөсүн. Жазанын өтөө мөөнөтү 28 май 2018 жылдан баштап эсептелсин. Өкүм күчүнө киргенге чейинки отурган мөөнөтү 1 күн 2 күнгө барабар эсептелсин. Бөгөт коюу чарасы өзгөртүлбөсүн, камакта калтырылсын. Ошондой эле сот моралдык жана материалдык чыгым үчүн жабырлануучу тарапка 800 000 сом төлөп берүүсүн буйруду. Адам өлтүргүчү тарбиялап алып Сот бүткөндөн кийин эки тараптын туугандары тең жактоочулары менен өз ара сүйлөшүп, анан тарап кетишти. Жактоочулар апелляциялык арыз менен кайрылуулары мүмкүндүгүн айтышты. Мыйзам боюнча өкүм менен макул болбогон тарап 10 күн ичинде арыз менен шаардык сотко кайрылса болот. Курлай Турдалы кызы быйыл 27 майда Жайыл райондук ички иштер бөлүмүндө өлтүрүлгөн. Окуя боюнча 5 милиция кызматкерине шалаакылык беренеси менен кылмыш иши козголгон. 13 милиция кызматкери жумуштан алынган. Айгерим Акылбекова, Бектур Станкулов, Азаттык, Бишкек.